Эртең буюрса 8 октябрь күнү шаардын бир ботаникалык бакчасынын биринде жашнакай дарактар дүйнөсүндө коноктоо деген жашнакай бир иш-чара өтөт экен. Ал тууралуу бизге бүгүн коноктор келди, айтып беришет. Азыр баардыгын шашпай ботаникалык бакчанын өкүлү Керезгүл Сырдыбаева, жана ошондой эле галерея Мдин өкүлү Аида Бекетаева, жана ошондой эле Звездочки балдар интеллектуалдык борборунун директору Шарапова Жебек. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыздар менен кош болуңуздар. Көрүүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кайсыл ботаникалык бакча? Рахмат. Айтмакчы, ботаникалык бакча Кыргызстанда, Бишкекте бирөө эле. Бирок ал 2-3 аймакка бөлүнгөн. Ошон үчүн Кайсыл аймагында? Горький көчөсү 135 деген даректе жайгашкан. 15 жылдан бери жабык болчу. Жабык дегенибиз экскурсия болгон эмес, анткени мүмкүнчүлүк болгон эмес ал экскурсияларды өткөргөнгө. Эми ошол жаңы экскурсия маршруттарынын ачылышына карата ушундай иш-чара ачылыш жасап атабыз. Манас проспектиси менен кесилишкен жердеги? Ооба, ошол. Ошол жакта эки бар го, жолдун бул тарабында элдин баары эле кире берет, бирок анчалык деле кооз эч нерселер жок. Андан кийин берки жагы жабык болчу. Кайсынысы? Айтып берейин, анчалык кооздук жөнүндө бир өзүнчө бир сөз болот. Сол төмөн жактагы дарбазага киресиңер. Мисалы үчүн мен Горький менен баратам да, Манас проспектисин көздөй. Анда оң кол тарап болот. Баягы жабык турган жакка кирет экенбиз. Ооба, көп жылдан бери жабык болчу, эми ачылды. Бул ботаникалык бак тууралуу айтсак, 1938-жылы негизделген. 68-жылы заповедник катары, корук катары, корук статусун алган, өзгөчө сактоолучу жай болуп саналат. Өзгөчө көңүл буруп кароочу объект болуп эсептелет. Буюрса кайрадан жаңы ошол жакка эртең барабыз баардыгыбыз. Бул ошо Горький көчөсүндөгү аймакты айтсак, бул деген жөн эле сейилдөө бакчасы эмес. Мисалы, Акунбаевди билесиңер да, кольцо жак деп элдин баары эле билет. Ал жака күндүз каалоочулардын баары кире берет. Ал жак чындап эле өгөй эле иштейт. Бирок ал деле ал жакта родовой комплекстин бактары деп айтып коет. Ал жакта деле иш жүргүзүлөт. Бирок ал жакта мисалы өтө баалуу жана уулуу өсүмдүктөр жок. Ошон үчүн каалаган кишилер кире берсе болот. Көпчүлүк жумуштар башка аймактарда ботаникалык бакчанын бактын башка аймактарында жүргүзүлөт. Ошон үчүн ал жака экскурсовод менен ботаникалык бакчанын бактын өкүлү менен же болбосо педагог менен гана кирүү болот. Кирүүгө уруксат. Жакшы. Айда айымга суроо узаткым келип атат. Сиз ал жакта ушу сүрөттөрдү да тартат окшойсуздар. Ооба, ал жакта ар кандай иш-чаралар болот. Мастер-класстар өткөрүлөт. Ошондой гүлдөрдөн эртең ал жакта жасалат. Кол өнөрчүлүк. Кол өнөрчүлүк. Мастер-класстарды көрсөтүп бересиздер. Каалоочулардын баардыгы үйрөнүп жасай беришсе. Анда азыр деле биз сүйлөшкөнчө, маектешкенче сиз кыла берсеңиз болот экен да. Кылганга мүмкүнчүлүк бар да. Ооба, бар. Жакшы. Жибек айым, сизге суроо узаталы. Сиз эң негизги уюштуруучу деп сизди билсек болобу? Ошондой. Мен уюштуруучулардын бири боломун, оргкомитеттин бири. Эң негизги уюштуруучу бул жерде Арча инициативасы, коомдук фондун ошол инициативасы боюнча болуп атат. Жана ботаникалык бактын бүт директорлору жана иштеген адамдардын бүт коллективи жардам беришти аябай. Анан кийин жөн студенттерди айтпай кое албайм, анткени аларда
канча күндөн бери келип жыйнап өз салымын кошуп жатышат. Бул адамдар өзүн Бишкектин сүйгөн адамдар деп ойлойм. Анткени Бишкектин климатын айта кетсек, площадька чыксаңар, силер түшүнөт экенсиңер да кандай климат, Бишкектин климаты ошондой экен. Же болбосо мына Токтогула көчөсүндөгү климат. Биз ойлойбуз Бишкек аябай салкын деп, абасы таза. Бул баары ботаникалык бактардын салымы менен болгон аба да. Ошон үчүн биз баалашыбыз керек буну. Көңүл бурушубуз керек. Анан кийин канча инициативалар болду, бакты жок кылып, ошол жерге имараттарды куралы же торговый центрлерди куралы дегенче. Ошон үчүн биз сактап калганга бүт аракетибизди кошушубуз керек. Биз балдар өнүктүрүү центри болсок да, биз бул иш-чарадан четте калгыбыз келген жок. Биз дагы катышкыбыз келди. Сизге сунуш келдиби же кантип иштешип калдыңыздар дейли? Биз балдар менен көптөн бери иштешип жүргөнүбүз үчүн биз бул экинчи биздин мааракебиз, чогуу өткөзүп аткан иш-чарабыз. Майда биринчи болгон 20 майда. Аябай чоң деңгээлде өткөн, 5000ден ашык адам келиптир. Биз 2000 адам эле күткөнбүз. 5000ден ашык адамдар келип, мэр келген, жана Кыргызстанда атактуу адамдар келип өз салымын кошуп, сөздөрүн айтып, жылы сөздөрүн айтып кетишкен. Бул экинчи биздин иш-чарабыз. Адамдарды күтөбүз. Бир айтып кете турганым, унаасы жок келсеңер жакшы болот. Же болбосо бул даже жакшы болоттон да ал жерде автопарковка жок деп айтайын дедим эле. Силер общественный транспорт менен эле, же болбосо өзүңөрдүн жолуңар менен пешком эле келгиле. Кичине болсо да ошол салым болот. Нервиңерди да сактап каласыңар. Балдарыңарды алып келгиле, чоң атаңарды алып келгиле, чоң апаңарды алып келгиле. Ал жерде мастер-класстар болот, живопись боюнча чоң адамдарга. Ар жарым саат экскурсиялар жүргүзүлүп турат. Ал экскурсияларда географический зоналарга бөлүнгөндө, кээ бир өсүмдүктөр алар борбор Азиянын өсүмдүктөрү, кээ бир өсүмдүктөр Кыргызстандын өсүмдүктөрү, Европанын өсүмдүктөрү. Ар бир зона боюнча ар жарым саат экскурсиялар болуп турат. Балдар үчүн, мен балдар зонасына жооп берем. Балдар үчүн гербарий чогултабыз. Ар бир бактын дарактарында этикеткалар болот. Ошол гербарийди чогултатып жөн эле клейтетпейбиз биз. Эмне бактын дарагы, бактын жалбырагы. Аны дагы кененирээк түшүндүрүп бергенде адамдар, инсандар болсо керек, балдарга айрыкча. Түшүндүрүп берген педагогдор болот, шахмат ойношот балдар. Бүт табиятка эч мындай терс таасир тийгизбеген бүт оюн зооктор болот балдар үчүн. Анткени ата-энелер балдарын бизге калтырып, өздөрү көңүл ачып, ооба маалымат алышса болот да. Бул көп маалымат алуучулардын баары. Калуучулардын баары акысыз болот. Канча убакытка созулат? 10дон саат 2ге чейин барыңарды күтүп алабыз. Ар бир адамга экскурсовод болот, ар бир группаларга, ар бир балдарга педагог болот. Ага биз жооп беребиз. Андыктан бардыңыздар, эртең барыңыздар, 10дон түштөн кийинки саат 2ге чейин болот. Кечикпей барсаңыздар, бардык ушу маршрут менен чогулуп, группаларга бөлүнгөнгө ыңгайлуу болот. Уюштуруучулар жөнүндө айтып кетсем, галерея болот. Ал жерде ботаникалык садтын бүт иштеген адамдары болот. Арча инициатива, звездочки аттуу билим берүү борборунун мугалимдери чоң салым кошкон. Анан дагы мисалы Буюрса эртең ачылгандан кийин баарын көрөсүңөр. Күзүндө бактар кооз болот. Анан ошо бактарга эмне үчүн чакырыш керек? Балдарды үгүттөш керек, анткени алардын аң сезими бийиктейт. Жаратылышка болгон сүйүүсү күчөтүш керек. Буюрса мен ойлойм, ушундан кийин балким жума сайын же болбосо ай сайын ушундай экскурсияларды кылуу пландаштырылса жакшы болмок, Кете турган адам өзү эле каалап кире берсе болбойт ал жергечи. Ал жерге бир илимий максат коюп кириш керек. Маалымат алам деп өзүңө экскурсоводду табып, научный адамды табып, сүрөт тартканы бир максат менен кире турган жер болот. Уруксаат болсо айдеже буларыңызды жасап бүттүңүз окшойт. Бул эми жасалгандар экен, азыр болсо жасаганыңызды көрсөк. Көрсөтүп коңуз. Буну колго тагат окшойбуз. Же чачка. Чачка. Айтор иши колго деле тагып койсок. Кааласак кийимге дагы тагып койсок болот. Жакшы. Рахмат.
Сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы демилге көтөрүп атасыздар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Биз да чындап чын жүрөктөн колдойбуз. Мындай иш-чараларды бат-баттан өткөрүп туруңуздар. Бул биринчиден шаарыбыздын өпкөсүн сактап калганга жакшы жардам болот. Жана экинчиден бул болсо бөбөктөрүбүздү ушундай үйдө отургуза бергенден көрө бир аң сезимин өстүргөнгө да бир жакшы шарттар түзүлөт. Кылган ишиңиздерден бар табыңыздар. Биз колдойбуз. Рахмат. Буйруса эртең саат барып калабыз. 10-дон барганга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Көрүшөбүз.